Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 31-күн. 31-күндөн бери ровно 1 ай биздин марафонубуз уланып кетип атат. И марафонубузга биз уже 15% аткарып койдук да. Балансыбыз азыр $7417. Трейдинг менен достор биз азыр торговля кылып акча таап келатабыз да. Бардык күнүмдүк торговляларымды мен ушу YouTubeга күндө видео ролик кылып киргизип турамын да. Каждый сделкаларымды, кандай торговля кылдым и также биздин телеграмыбызда дагы статистикаларды көрүп турсаңыздар болот достор. Телеграмда бизде күндө торговля болот. Дополнительно биздин VIP чатыбызда. Кошулуш үчүн достор, Телеграмдын ссылкасы видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында болот. Ушул канал достор, ушул каналда бизде күндө 2 маал, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да биз торговля кылып зарабатывать этебиз. Бардык путюмду, бардык заработкамды жана биздин прямой эфирлерибизди дагы ушул жактан көрсөңүздөр болот достор. Ссылка комментариянын башында болот. Катталыңыздар и также достор биздин VIP чатыбызга дагы катталыңыздар. Бул жакта бизде марафон, разгон и дополнительный прогноздор келип турат да. То есть азыркы анализ кылганым мен ушул жака жөнөтүп турамын да сделкаларымды. Кошулуш үчүн ссылка комментариянын башында болот. Менин каналдарымда достор бардыгы ачык форматында көрсөтүлөт. То есть если сделкалар канча плюска болсо ошончо плюстарды жөнөтөм, канча минус болсо ошончо минустарды жөнөтөм. То есть мен мындай отрисовка кылбаймын да. Кээ бир трейдерлер айтпай эле коеюн, отрисовка кылышат, ким именно кылат ошолорду көрүп кээ бирлери обман болуп ишенип алышат да. А менин каналымда достор бардыгы ачык форматында, если минус болсо минус, плюс болсо плюс да. И ушундай менен деле биз акча таап атабыз достор. Самое главное, обман жок, ишеничтүү бардыгы и бардык акчаңыздарды сиздер өзүңүздөр торговля кылып өзүңүздөр счет ачасыздар и өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар менен билим алып акча табасыздар да рынокто. Вот. И также башында айтып кетмекчимин, рынок өзү негизи аябай коопсуздук бар да. Анткени бул жер рынок и рынокто сиздер акчаңыздарды жоготуп алышы мүмкүнсүздөр да. Ошондуктан биринчи үйрөнүп алыш керек, анан кийин торговляны башташ керек. Биринчи сумма инвестиция меники $50 болот. $50 1 мүнөткө бул жерде покупкага ачамын достор. Эмнеге покупкага ачтым деп атсаңыздар, мынакей бул жактан анализ кылабыз и бул жерде бизде көрүп атканда деле мынакей бизде мындай волатильностьтар болгон да. График всегда көтөрүлүп түшүп жылат да. И бул жакта байкасаңыздар болот, мынакей азыр графигибиз мына подъем болду, азыр снижение болуп атат, и азыр мынакей подъем болуп атат да. И как раз подъем болуп атканда график көтөрүлүп аткан моментинде сделкамды мен покупкага ачтым достор. Также бул жакта мынакей уровень бар экен да, мынакей. Бул уровеньде мурда бизде проторговка болуптур да. Проторговка болуп, пробитие болуптур астыңкы линиябызды и потом уже график үстүгө кетиптир да. Бул жакта азыр график дагы бир жолу обновление максимума кылыш керек да, морики максимумду. Сделкабыздын жабылышына азыр 10 секунд эле калды и көрүп тургандай эле биринчи сделкабызды успешно плюска жаап атабыз достор. Бизде доходность 92%. Бир сделкадан 92% алат экенбиз. Итак, биринчи сделкабыз плюс и бул жерде 1 мүнөткө мен снижение ачамын. Случайно 2 сделка ачылып кетти, мейли. Бул жакта мынакей көрдүңүздөрбү? Бизде максимальный кымбат бааларда биз сатабыз астыга, мынакей. И максимальный арзан баада биз сатып алабыз, көрдүңүздөрбү? График ушундай болуп чыгат. Азыр биз мынакей максимальный кымбат баада турганда биз сделкабызды продажага ачтык, шортко кирдик да, и азыр бизде сделкабызга дагы бир 30 секундтай бар. Давайте күтөлү. Итак, достор, биздин сделкабызга акыркы 3 секунд калды. Так, мынакей менин ошибкам, 2 сделка ачып койдум эле, и 2 сделкам тең күйүп кетти да. Итак, кийинки сделкабызды башка валютный парадан ачабыз. Кийинки валютный пара евро, швейцарский франк, OTC. Бул жерден 1 мүнөткө биз 5 сделка покупкага ачабыз достор. Мен 3 сделка ачкан элем, точнее 2 сделка, ал 2 сделка меники минуска жабылып калды, и чтобы 2 сделканы перекрывать этиш үчүн мен 5 опцион ачышым керекмин да. Смотрите, бул жакта мен эмнеге покупкага ачтым? Бул жакта бизде элементарный ситуация, мынакей уровень бар экен. Бул жакта мурда көрүп турганда деле падение, ретест болуптур эле, мынакей зеркальный уровень сопротивления, мынакей дагы бир жолу биякта келиптир, откат, дагы бир жолу пробитие кылыптыр, откат, и кийинкисинде уже пробитие болуп, азыр кайра график ушул уровеньге түштү. И значит бул жакта бизде уровень бар экен да. Азыр болсо бизде үстүдөн астыга келип атат графигибиз да ушул уровеньге, значит бул жакта биз покупкага ачышыбыз керекпиз да. Ошондуктан бул жакта покупкага ачтым. Так, 15 секунд сделкабыздын жабылышына. Давайте 5 секундга которобуз и сделкабыздын жабылышын байкайлы. Кандай болуп жабылат экендигин да. Так, 5 секунд. 3, 2, 1, 0 есть. Бардык сделкабызды плюска жаптык. Акыркы 2 минусубузду сразу кайтардык да. Кийинки валютная пара швейцарский франк, японская иена, OTC. Бул жерден 1 мүнөткө мен покупкага ачамын. Бизде мынакей тренд күчөлөп башталды. Именно ушул точкадан бизде мынакей ступенькалар болуп башталыптыр. Бир подъем, снижение, коррекция, подъем, коррекция, дагы бир жолу азыр подъем болушу керек да. То есть көрүп атканда деле бул жакта бизде сигнал болуп үстүгө кетип атат да. Сигнал катарыдай бул жакта азыр подъемга айланып атат. Биз азыр болгону по тренду эле 1 мүнөткө покупкага ачабыз. Бизде үстүдө уровеньдер бар экен. Бул уровеньдерди коюп алсак болот. Мынакей биринчи уровень, экинчи уровень ушул жерде экен. И ушул үстүнкү уровеньдерге чейин азыр көтөрүлүшү мүмкүн да.
Бизде акыркы 3 секунд и бул сделкабыз минуска жабылып калды. Давайте перекрытие ачабыз. Дагы 2 опцион $50 дагы бир жолу покупкага чабабыз. Акыркы секундта сделкабыз бизде плюска жабылды. Биздин анализибиз толук менен отрабатывать этти. Кийинки валютная пара украинский гривна, доллар. Бул жерде бизде коридор бар экен. Коридордо мынакей график азыр жылып жатат 1 минуткө. Бул жерде бир сделка $50 покупкага ачамын достор. Мынакей бизде коридор. Бизде бул жерде мындай коробка образоваться этип атат. Көрүп тургандай эле график бул жакта 1 эмес 3 жолу график кайткан үстүдөн. Мынакей биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу и мынакей астыда да уровень бар экен. Бул жакта дагы 1, 2, 3 жолу, бул жерде 4, бул жерде 5 жолу касание болуптур да. То есть ушул коридордун ичинде бизде график азыр жылып жатат да. Бул жерден биз астыңкы уровеньден покупкага ачабыз арзан баада и ушундай кылабыз да. В общем, астыңкы баада покупкага киребиз, шортко, лонгко, эң үстүнкү кымбат баадан шортко киребиз. Итак, отлично. 15 секундтун ичинде график кыйла эле көтөрүлүп кетти и бул сделкабызды биз жакшы плюска жаптык да. Эми болсо үстүдөн биз продажага ачабыз достор. Мынакей кымбат баадан 1 минуткө сатабыз уже бул жакта. Всё. Бул сделкабызды плюска жаптык и дагы бир сделка бар. 5, 4, 3, 2, 1 и акыркы сделкабызды дагы достор плюска жаптык достор. Балансыбыз $7727 болуп калды и ушундай күнү менен мен плюс кылып торговлямды токтотомун. Эгерде достор трейдингке кызыксаңыздар, бизде торговый комната жана телеграм каналыбызга катталыңыздар. Бизде күндө торговля болуп турат. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да жана прямой эфирлерди дагы көрүп турсаңыздар болот. Телеграмдын ссылкасы комментариянын башында болот. Ошол жактан катталыңыздар. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.